Кара кече Госкарьерде жүктөлгөн машиналар 3 күндөн бери накладной жактап чыкпай турган машиналар. 70-80ден ашык машина. Аркасы могу жерде. Алды Весовойда мына. Толтура машина. Gölde takip durmadan emeğe dönersin. Bunda özüm söyleyip koy. Özüm söyleyip koy da. Açık kağıt öpsün. Doğru organ biri açık parası var. Салмас кыз. Весовойго келгенбиз. 4 күндөн бери жатабыз Весовойдон чыга албай. Жүктөлүп түшкөнбүз. Пустой машина аз, груженный машина көп аябай. 4 күндөн бери жатат тыгын. 4 күндөн бери ызы чогулат. Весовойлор жок эч кимсе. Накладной жок деп шылтоо кылып атышат. Накладной деген документ, көмүрдүн документи да. Ошону жазып бербеген киши жок болот биякта. Аны деген бухгалтерия жазат. Бухгалтериясы жок, өзү жок биякта. Дайын жок болот. Биз бул кара кечеде 5 саардан чыгып атканбыз да. Элдин асты 6 күн болуп жатканычы. Анан эми таразага келип жатканыбыз груженный жүктөлүп чыга албай. Жатканыбыз уже алды бүгүн 3-күн жатат. Эми болбогон бир кагаз ошо Бишкектен келгенчи. Ате карьерден чыкпай калган көмүр болсо, аны түшүнүп күтмөкпүз. Бир кагазды көчөтөн бери жөө болсо Бишкектен бери келмек. Кара кечеде болсо очередь келгенибизге бир жумадан ашты. Уже 7-8 жүктөлүп түшкөнүбүзгө уже 3-4 жума кетип атат. Элдердин болсо майлары түгөнүп, же тамагын акчасы жетпей, же майын акчасы жетпей уш жерде мына суукта отурабыз. Түндө таң атыкча кар жаады. Булар болсо документ жок, накладной жок деген шылтоо менен 3-4 күнөн бери кармап турат. Буга мындай чара көрүү, мындай бийлик өкүлдөрүнөн бирөөлөр мындай көңүл бурабы бизге, карабайым элге, шопурга.